Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Суу кайсы бир өлчөмдөн өткөндө аны биз башка жака бурулуп кетүүсүн шартташыбыз керек. Показать профиль көрүп турасыздар. Мына ушул кызыл суу өткөрүүчү каналды курушубуз керек. Тоону суу менен гана жууп түшүрүп салышыбыз керек. Обрыв дегенди билсеңиздер керек, обрыв жер кыртышын оңой эле жууп, ушул чокуга эле сууну чыгарып, анан топуракты агызып, бир аз ылдыйга тундуруп эле кайрадан тараптан агызып түшүп, жарактуу жерлерге айландырып, анан кийин кайра эле ушул жакты ошентип жууп олтурсак, мына ушул чокуну жууп, ашууну, мына ошол эң бийик жери 1207 метр экен, ошол жерди 138 метрге чейин жууп алышыбыз керек. Ошондо көпүрөнүн деңгээли канча болгон болсо, ошол жерге чейин, деңгээлге чейин казып салышыбыз керек. Ошондо канча жүздөгөн жылдардан кийин, бир нече кылымдардан кийин биздин келечектеги муундарга дагы бул суу сактагычты толтуруп, жолун бөгөп калуу коркунучу жаралбастан, мына ушул тараптагы куураган айылдар суу менен камсыз болот. Эгиндер эгилбей, адамдар миграцияда, эгин сугарайын десе суу жок, суу болбогондон кийин айылда жумушсуздук жана элдер Россияга, Казакстанга, Кореяга кеткенге мажбур болушууда. Ички жана тышкы миграция ушул жакта абдан күчүндө. Бул суу Өзбекстанга байкалбаган менен абдан көп жерин сугарат. Бизге мындай кичинекей айыл өкмөт, мындай республикалык деңгээлде алып караганда, бирок биз үчүн абдан чоң жерлер, гектарлаган жерлер, мынакей чөл болуп жатат. Мына чопо сыяктуу болгону менен ушул эле мына эгин эгилип турган жерлер дагы сары чополуу топурак. Ал жерлерге дагы калктуу пункттарды, эгин талааларын жаратууга мүмкүнчүлүк болот. Ошол бул жака суу ашыруунун зарылчылыгы кичинекей. Мына ушул Көк ала жайлоосунан гана агып түшкөн дарыяны азыр эми мына ушул айылдарга сууну азыраак пайдалангыла деп туруп, маал менен гана суу берип, анткени бул жактагы айылдар суусуз кургап калбашы үчүн ошол тараптан сууну экономдуу пайдалангыла деп ушул тарапка алып келет. Мына бул жердеги албетте космостон алынган картада көрүнбөйт. Ал эми мына мен көргөзгөн сүрөттө көрүп турасыздар. Лоток Союздун кезинде ушул айыл биринчи адамдар көчүп келип, ошол эгин эгиле баштаган маалдагы курулган лотоктор азыркыга чейин колдонуу мөөнөтү бүткөндүгүнө карабастан кызмат өтөп жатат. Ошол урматтуу достор, анан ушул лотокко келген суулар ушул эле айылга жеткиликтүү эле болот, бирок бул жактагы айылдарга дагы суу жетишсиздиги болгондугу үчүн лоток ал жака дагы бөлүнүп, мына ушул жолду бойлой ал жака дагы суу алып барат. Мынакей ушул жерлер аркылуу мынакей лоток менен суулар кетет. Ал гана эмес, мына ушул Карымкүр тарапка дагы мына ушул жерден суу бөлүнүп, кичинекей Сумсар дарыясы кичинекей жайлоодон агып түшкөн, Көк ала жайлоосунан агып түшкөн суу ушул айылдарды суугара албай убара. Ал эми биздин абдан чоң жайыттардан чогулуп түшкөн суубузду болсо 95% кыргыздар колдонбойт экен деп туруп Өзбекстанга тартуу кылганы турушат. Суу сактагычтын деңгээли 1100 метрдин тегерегинде. Мен андан бийигирээктен алып атам. Ошол жерге чейин сууну өз нугу менен эле агызып келип, мына жогорку тараптанчы, көпүрө тараптан бул жагын жерди алып салса, жерди кыртышын. Бул тарабы мынакей 1000 метрден төмөн. 1000 метрден төмөн жерлерди биз таберик деп эсептешибиз керек. Анткени Кыргызстандын 90% тоолуу болгондуктан биз калк жашаган тоолуу эмес аймактарга абдан муктажбыз. Андан тышкары, эгерде тоолуу боло турган болсо, ал жерге өкмөткө ашыкча жүк болот. Анткени пенсияларды, айлык акылардын баарын тоолуу аймактын коэффициенти менен төлөп өкмөткө чыгым болот. Ошол урматтуу достор, ушуну менен видеону жыйынтыктайм. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Мен ойлойм, бир жакшы видео болду жана мен оюмду жеткиликтүү айта алдым деп. Эмесе кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Ой пикириңиздерди бөлүшүңүздөр. Видеону дагы жаккан болсо лайк басып, бөлүшүп, комментарий жазганды унутпаңыздар.